трапециялар темасынан кийинки эле тема бизде параллелограммдар темасы деп аталат. Маселенин шартын окуйлу. Параллелограммдын жактары 6 см жана 9 см болсо, алардын арасында бурч 150 градуска барабар болсо, анда бул параллелограммдын аягын табышыбыз керек экен. Биз параллелограммдын сүрөттөлүшүн чыгып алдык, эми бизге эмнелер белгилүү? Параллелограммдын жактары белгилүү экен. АБ жагын 6 дейин, ал эми АД жагын 9 дейин. Биз унутпашыбыз керек. АД жагы БЦ жагына барабар, демек бул жагы 9 болот. АБ жагы СД жагына барабар, демек бул жерде дагы 6 болот. Андан кийин алардын арасындагы бурч 150 градуска барабар дептир. Демек бул жерден же болбосо бул бурч, же болбосо бул бурч 150 градуска барабар болот. Эгерде А бурчун карайлы десек, бул тар бурч болгондуктан 150ге барабар боло албайт. Ал эми Б бурчу бул жайылган бурч болгондуктан 150 градуска барабар боло алат. Андан кийин бул бурчту А бурчун таап алалы, А бурчу 30 градуска барабар болот. Анткени ички бурчтардын суммасы 180ди бериши керек. Демек 150ге 30ду кошо турган болсок, 180 чыгып келет. Андан кийин биз параллелограммдын аягын табуунун формуласын карайлы. S параллелограмм барабар бул деген синус 30 градус көбөйтүлгөн АБ болуп эсептелет. Негизи параллелограммдын аянты синус 30 менен берилбейт, синус А деп берилет. А деген бизде А бурчу, ал кандай маанини алса, ошол маанисинде карасак болот. Биздин учурда А деген 30 градуска барабар экен, демек мен дароо эле синус 30 градус деп жазып алдым. Барабар. Синус 30 градус бизде 2ден 1ге барабар, көбөйтүлгөн 9 жана 6. Бул жерден 2 менен 6ны кыскартайын, 3 барабар 27 сантиметр квадрат. Демек бизде Б жоогунда 27 сантиметр квадрат деген жооп турат. Анда биз ушул жоопту белгилегенибиз туура болот.